Assalamu алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутма күнүңүздөр менен. Биз кадимкидей эле алма бактын арасындабыз. Бул бак Кайрат дыйкан чарбасында караштуу алма бак. Бул бак 2000-жылдары бак тигилип баштаган. 95-жылы үлүштүк бак бөлүнүп берилген болсо, 5-6 жыл бою бул жерге жүгөрү, пая, буудай себилип келген. Пайдасы аз болгондуктан бул жерге биз бакты жаратып баштаганбыз. Азыр көрүп атасыздар, 20 жылдын аралыгы болду. Ушул күндө ар бир алма 200 килограммдан 400 килограммга чейин алма берет. Кээ бирөөлөр алма бакты дүңүнөн сатып баштаса, калганыбыз мына ушундай алмаларды терип, яштер салып, кампаларга киргизип аткан мезгилибиз. Дүң соода алманын чоң кичинелигине жараша, ошондой эле таза куртугуна жараша болуп атат. Алманын бир түп алма 5000 сомдон 10.000 сомго чейин быйыл көтөрүлүүдө. Кээ бир клиенттер терип түшүрүп бересиң астына. Алар холодильникке терип сорттоп алып кетишет. Мына ушундай баа менен сатылып атат. Шаты менен алманын үстүнө көтөрүлүп келатабыз. Семеренко сортундагы алма. Негизден бул жерде биздин үлүштүк бактарга Семеренко сортундагы, Бойко сортундагы, ошондой эле 5 жылдыз Крипсон сортундагы алмалар тигилген. Мына көрүп турасыздар, 20 жылдык бак шаты менен жогору көтөрүлдүк. Азыр мына ушуну терип атышат. Он сотуктан канча киреше түшүшү мүмкүн деген суроо сиздерди кызыктыра турган болсо, эсептеп көрүңүздөр, бир түп алма 200 килограммдан 400 килограммга чейин алма берет. Эгер бул холодильникке түшө турган болсо, былтыркы баа 50 сом 60 сом болгон. Быйылкы баа эми чыгат буюрса, жазында баа көтөрүлөт деген ойдобуз. Азыр Крипсондун баасы 60 сомго чейин болуп атат. Буга чейин биз жүгөрү буудай айдап жүргөн убакытта бул жерден болгону 300-400 килограмм гана буудай алат элек. 10 сотук жерден. Бул бак биздин ар бирибиздин үлүшүбүзгө тийген үлүш бак. Башында бак жок эле бул жерде, кийин 2000-жылдардан баштап бул жерге бакты жарата баштаганбыз.